Кышкысын өзгөчө сулуулукка чөмүлгөн Теңиртөө жергесинин ушул артыкчылыгын кеңири жайылтуу менен республикалык жергиликтүү бюджеттерди аздыр көптүр толтурууга болот. Тилекке каршы ал такыр эле көңүл жаздымда калып келген. Андыктан нарын кыш керемети аталышындагы эл аралык пресс-тур баардан мурда чет өлкөлүк туристтердин кызыгууларын жаратуу максатын көздөп, алгач дүйнөлүк маалымат мейкиндигинде өз ооруларын табышкан журналисттер менен блогерлердин колдоолоруна жана жардамдарына таянууга туура келди. Мы занимаемся таким проектом. Биздин жаратман айыл деген долбоорубуз бар. Ал туристтер менен жергиликтүү жашоочуларды байланыштырууга багытталган. Бул жүзөгө ашса, кыргыз колөнөлчүлөрү, усталары, уздары кошумча киреше булактарына ээ болушмакчы. Ушундан улам мен пресс-турдун жүзүндө колунан көөрү төгүлгөн өнөрлүүлөрдүн эмгектерин эл аралык деңгээлде даңазаласам дейм. То есть вот возьмем мы контакты и у ремесленников, и у нас местных жителей. Биринчи жолу уюштурулуп жаткан ушул иш-чарада аймактагы Туз, Аракөл, Салкынтөр, Ташырабад сыяктуу тарыхка бай, табияты татымар жайларда кооздук менен бирге эле улуттук каада салттар, аңчылык сырлары көрсөтүлүп, Европанын Россия, Польша, Сербиясынан, Азиянын Кытай, Казакстан, Өзбекстандан келишкен 50ден ашык кесиптештерибиз кыргыз ашканасынын кимди болбосун тамшанткан тамак аштарынан даам татышты. Очень понравилось. Так, Мага баары тең аябай жакты. Бияктын кышынын ызгары тескерисинче табиятты да башкаларда жок сулуулукка бөлөт экен. Ошого жараша эли да кабагым кашым дешпей 25-30 градус суукту тоготпондуктары мени аябай таң калтырды. Ал эми алардын колдорунан жаралган колөнөлчүлүк буюмдары, берекелүү дасторконуна толгон тамак аштары суктанууну гана пайда кылат. сейчас в Кыргызстане, да, буду публиковать. 3 күнгө созулган пресс-тур Бозо, Согум фестивалдар менен коштолуп, алардын жүрүшүндө улуттук кийимдерибиз, мукам бобондо ырларыбыз, кыймылы кыйлалардын көзөсүн алган бийлерибиз тартууланды. Ошондой эле меймандардын айрымдары мүнүшкөрлүк кыла, бүркүт, кыргыз алышса, экинчилери кыргыз тайгандарынын күлүктүгүнө жана алгырлыгына маашырланышты. Кайбирлери муз үстүндө чана, коньки тебишип, бийик тоолордун таза басында көңүл сергитишти. Мунусуна караганда Нарын облусунда чыгым аз, кирешеси арбын туризмди өнүктүрүүгө баардык шарттар бар өңдүү. Биз азыр кабат мейманканаларды курбастан дагы туристтерди тартсак болот. Мына кышкы согумубузду, тамак ашыбызды кыргыздын нукура жашоосун көргөзүш үчүн дагы келебиз деп атышат. Биз ошону жайылтканга максат кылып атабыз. Мына азыр деген өлкөнүн ар бир булуң бурчунда мына тоо лыжа базалары, комплекстер курулуп атат. Мына Нарында дагы курганга ушундай толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошол себептен бизде мына туризмди колдоо фонду да иштеп жатат. Негизден жогорудагы ой пикирлер жана сунуштар айтылган пресс-турдун жыйынтыгында туризм жаатында өз ара байланыштарды бекемдөө боюнча Кытайдын, Казакстандын жана Өзбекстандын ири компаниялары жана фирмалары менен меморандумдарга колдор коюлду. Эске салсак, өткөн жылы Нарын облусуна жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерден 44.862 турист келген. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.